Саламатсыздарбы, ынтымактын кабарчылары тарабынан даярдалган акыркы жаңылыктар менен алдыңкы жарым саат ичинде тааныша аласыздар. Түз эфирде мен Альбина Жолоева, алгач күндүн негизги темаларынан кыскача. Дыйкандарга жеңилдетилген насыя бериле баштады. Шарттары башка кредиттик уюмдардан карызы болбошу зарыл, толук түрдө шарттары болушу керек. Өзгөндүн Кызыл Чарба айылында бир канча үй кооптуу абалда. Эгер кокус мынан тагын жесе, мынан тагындагы мына түшкөн шагалдардын баары бош шагылдар. Өзбекстан менен чектеш Кадамжай районунун Кызыл Кыштак айылында таза суу тартыш. Бир апта деле баягы суу эме түшүп өзгөрүп капкара болуп баш болуп калат. Базыр болуп. Улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлерин үйүндө коноктогон Капаровдон 23 000 доллар жоголгону боюнча ИИМге, акыйкатчыга жана башкы прокурорго арыз жазды. Бул тууралуу ал өзү жалпыга маалымдоо каражаттарынан жана тиешелүү органдарга кабарлады. Ош облустук милициясынын мурунку жетекчиси Абдылда Капаров 9 апрелде улуттук оппозициялык кыймылынын лидерлерин коноктоп жаткан учурда үйүнө белгисиз адамдар бастырып келип, аларды токмоктогонун айткан. Анын белгилешинче, акча ошол күнү жоголгон. Капаров арызында бийликке жакпаган адамдар куугунтукталып, аларга карата жасалган иштердин бети ачылбай жатканын белгилеген. Ош шаардык милициясы Капаровдун үйүндө тополоңдун изи байкалбайт деген жүйө менен кылмыш ишин ачкан эмес. Катуу сабалган 2 жаштагы баланы өгөйген энеси багып алууга ниеттенүүдө. Бирок анын баланы багып алууга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бул тууралуу Аламүдүн райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы билдирди. Буга чейин зордук-зомбулукка кабылган баланы мындан ары кайсыл жакта ким менен жашай тургандыгы тууралуу ушул жуманын аягына чейин кабыл алынышы керектигин маалымдаган болчу. Эскерте кетсек, 11 январда Бишкектеги балдар ооруканасынан кайра жандандыруу бөлүмүнө катуу сабалган 2 жаштагы бала түшкөн. Соттук медициналык экспертиза балага зомбулук көрсөтүлгөндүгү тууралуу фактыны аныктаган. Мындан ары камсыздандыруу полисинин тарифи патенттин өлчөмү менен эсептелбейт. Социалдык камсыздандыруу тууралуу мыйзамга толуктоолор киргизилип, бул системада өзгөрүүлөр болду. Ага ылайык ишкерликтин түрүнө карап орточо маянанын эсеби төлөмдөрү жүргүзүлөт. Ал үчүн ар бир аймактагы орточо маяна аныкталды. Ош шаарында бул сума 9417 сомду түздү. Мында патентке 1000 сом төлөгөндөрдө орточо маяна менен эсептелгендиктен түшүнбөстүктөр болууда. Майрам Жорубаева жеке ишкер, ай сайын ыктыярдуу патент төгүп турат. Камсыздандыруу полисине да патенттин өлчөмүнө жараша каражат төлөйт. Бүгүн да аны толтуруу үчүн барган. Бирок суммасы буга чейин төлөп жүргөнүнөн башка чыкканын айтат. Тактап айтканда төлөмдүн суммасы өсүп кетиптир. Бүгүнкү күнү барсам, бир ай болду электе. Ал айтты, ал өзгөрдү. Барып бүгүнкү да эртең менен. Сосон куар тошунат, уточнить этип келип төлөң деп, мен кайра бул жака жөнөттү. Келсем 377 сом төгөс деди. Өсө берсе билбейм кандай болот. Аны айта албайм. Өзү кичинекей магазин, продуктовый сатам болгону, күнүмкү продукт. Мындай түшүнбөстүк камсыздандыруу полисин толтурган жарандардын дээрлик баарында 4 апрелден бери орун алып келет. Анткени камсыздандыруу системасына өзгөртүүлөр киргизилген мыйзам ошол күндөн тартып күчүнө кирген. Буга чейин камсыздандыруу полиси патенттин өлчөмүнөн 25% болсо, азыр орточо айлыктын суммасынан чыгарылат. Ар бир аймактын орточо айлык маянасы такталган. Ош шаарында орточо маяна 9417 сом болуп аныкталып, ыктыярдуу патенттегилерге 4%, милдеттүү патенттегилерге 10%, ал эми отчет түрүндө тапшыргандарга да 10%ды түздү. 30 жыл иштедим, 40 жыл иштедим. Менин айлыгым мынанча болчу, анан кийин бүгүнкү күндө ушундай бир арзыбаган 2000 сом, 3000 сом пенсия чектеп койдум деген бизде жана нараачылыктар көп. Анан тиги болсо 10 жыл, 15 жыл иштеп туруп, анан бунуку деле 2000, 3000 сом пенсия чыгып атат деген нараачылыктар көп. Мунун максаты эртеңки күндө ушул теңдештик алып баруу, ошол жанакы жарандардын нараачылыктарын теңдөө. Жаңы система боюнча камсыздандыруу полисинин тарифи ишкерликтин айрым түрлөрүндө мурдагыга салыштырмалуу жогоруласа, кээ бирлеринде тескерисинче төмөндөйт. Мисалы, Кыргызстандагы чет элдик ишкерлер буга чейин патент өлчөмүнөн 30% эсептелсе, эми орточо маяна эсебинен 3% төгөт. Бул мурдагысынан 15-20 эсе аз сумма. Мындай тариф айыл чарба тармагындагыларга да тиешелүү. Жанакы дыйкан чарбада, жеке чарбада бир үйдө бир жан боло турган болсо 47 сом гана акча төлөп калат. А башта
Bizde bазалық жана салық ставкасынын базалық системасынын негизинде ставка жогору болчу. Жосо 1 гектар жерге 452 сом, 453 сом ушунун негизинде төлөчү. Ошондо бир жанга 47 сом болсо, где-то бир 3 жанга 141 сом ушунун негизинде социалдык төлөм взносторун төлөйт. Буга чейин 10 тонналык контейнер үчүн 150 сом, 20 тоннага чейинкилер 200 сомдон камсыздандыруу полисин толтурса, азыр 380дин тегерегин түздү. Атайын күркөдө эмес, жөн гана жайып соода кылгандарга орточо маянанын 2%ын төгөт. Ал эми контракттык негизде ишкердик жүргүзгөндөр 50 000 сомго чейин патент төксө да, азыркы орточо маянанын эсебинен которот. Мисалы үчүн 20 000 сомдон ал 25% төлөгөндө бир чоң эле сумма болуп калат. Мисалы үчүн 10 000дон 25% 2,5 миң сом болуп калат. Азыркы бүгүнкү күндө төлөгөндө аларга 942 сом ушундай эле болуп калат. Анан ашпайт алардын ставкасы. А калган жанакы өзүнө ишке алып иштеткен жарандарына, колунда иштеген жарандарына мурунку эле тариф боюнча 27,25 ошол ставка менен төлөөрөт. Бул жерде өзгөртүү жок. Жаңы системада камсыздандыруу полисин ыктыярдуу толтургандарга тариф 10% болот. Ал ишкерликтин түрүнө карап жыл сайын көтөрүлө бермекчи. Мисалы, айыл чарба тармагындагы тариф учурда 0,5% болсо, 2017 жылы толук 1%ды түзөт. Ал эми ыктыярдуу патент азыр 4% болсо, 4 жылдан кийин 10%га жетет. Эске сала кетсе, камсыздандыруу системасын өнүктүрүү концепциясы 2014 жылы иштелип, өлкө башчысы жарлыкка 19 мартта кол койгон. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, ынтымак. Ош электро ачык акционердик коомунан коррупциялык схемалар табылды. УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча коррупцияга каршы кызматынын бөлүмү ыкчам изилдөө иштеринин натыйжасында Ош шаарында Ош электро ачык акционердик коомунан коррупциялык схемалар табылганын билдирди. Алардын билдиришинче, мындан 3 жыл мурун Ош электросбыт түзүм бөлүмүнүн жетекчиси 24 миллион сомдун тегерегиндеги дебитордук беренени өндүрүп алуу максатында Ош шаардык сотуна доо арыз менен кайрылган. Бирок абоненттерден өндүрүп алуу мүмкүн эместиги боюнча жалган билдирүү жазган. Ошентип, мамлекетке 24 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян келтирилген. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө 18 майдан 23 майга чейин өтөт. Бул тууралуу бүгүн билим берүүнү жана окутуу ыкмаларын баалоо борборунан билдиришти. Алардын маалыматы боюнча азыркы учурда катталган окуучуларды иштеп чыгуу иштери аткарылып жатат. Аймактардан материалдарды алып жатабыз. Аларды иштеп чыгууга 10 күндөн аз эмес убакыт кетет деп билдирди. Кошумча каттоо 18-21 майда тестирлөө өтүүчү бардык борборлордо саат 13:00дөн 15:00га чейин өтөт. Өзгөндүн Кызыл Чарба айылында бир канча үй кооптуу абалда. Жазы дарыясындагы суу ал үйлөрдү жеп кетүү коркунучунда турат. Жылына 2 метрден жерди сайдагы суу алып олтуруп, эме турактары турган жайга жетип келди. Азыр жергиликтүү тургундары чукул арада ал жерге атайын тосмо курулса экен деген үмүдөдө турушат. Кенен эле кабарчыбыз Асанбек Каракозуевдин материалында. Эгер жазы дарыясына суу толо келип турган болсо, Кызыл Чарба айылындагы бир канча үйдү уратып кетиши ыктымал. Мындай маалыматты тургундар айтып чыгышты. Алар 17 турак кооптуу десе, айыл өкмөт жетекчилиги 32, а өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү 13 үй гана зыян тартып калыш коркунучу бар дешет. Анткени үйлөр желип барган жарга жакындап калгандыктан турактардын көчүп калуу коркунучу жогору. Эгер кокус мынан тагын жесе, мынан тагындагы мына түшкөн шагалдардын баары бош шагалдар. Суу бир келген болсо, буну тез эле агызып алып кетип калат. Анан кийин тагын ойгондон кийин биягы чөөрөт өзүлө чөөрөт, көчүлө чөөрөт. Аны эч ким токтото албайт, бийикте турган десен. Жер азайып атат, а суу бизди жерди жеп кетип атат. Аны кызыккан эч ким жок. Жер керек да турбу? Ошону сактап калышыбыз керек. Абал курч болгондуктан кооптуу бир үй көчүрүлгөн. Калгандары жамгыр жааган сайын дарыяга суу көп келбесе экен деп жүрөк заада болуп отурушат. Себеби айыл дарыядан 15 метр гана жогору турат. Жамгыр жаап, эми болгондо жогору жактан көбөйүп келет. Келгенден кийин мына жерден бурулуп, ана жерден дамбадан эмеси жок эле ашат да. Ашкандан кийин мына түккө келип алгандан кийин түктү жеп атат. Анан биз ошол суу көбөйгөндө биз карап турабыз, бияктан кырга келип, эме кылып карайбыз. Аяктан көбөйө баштаганда биз дагы эме кылып элдер берактан бурабыз суунучу нарака, кол менен ручной буруп нарака аракет кылабыз да, нарака бурушка.
Анан если что болбой калса ошондон деле ашып кете берет. Маалыматтарга караганда Жазы дарыясындагы суу жылына 2 метрдей жерди жеп турат. Ал жерлерде сарайлар менен баг-дарактар да болуп, суу аларды кошо жеп кеткен. Азырда ошондой коркунуч турат. Тыңшала жатат, мына суу качан келип бизден өтүп кетет. Түнү угулат, утасында угулат. Быйыл вада берген, быйыл баштайбыз деп. Башталбай биз аны биле албайбыз да. Şu 89 жылдан бери жашайм. Мен көрөтүм жарым кеткен нерсе бар. Уже мына сарайга жакын турат. Сарай быйыл келген болсо, көчкөн болсо сарай деле көчүп кетет. Шуну тезирээк бизге аткарып берсе жакшы болот эле. Андан улам тургундар тосмо куруп, кооптуу абалды жөнгөрүү боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылышкан. Өткөн жылы алар мониторинг жүргүзүп 500 метр жерге атайын тосмо салына турган жер аныктап беришкен. Бирок негедир өткөн жылы аталган министрликтин планына кирбей калган. План боюнча дамбанын таштарын жергиликтүү бийлик алып бериши керек эле. Мен ошо өзгөн Energoogle компаниясы менен макулдашып, аларды спонсорский жардам сурап 500 куб таш күнгө сурап койду. Араман ташына. Бул 500 куб таш деген 1,5 миллион сом болот. Эми 1-июндан таш беребиз деген милдеттен өздөрү алышты. До калса 1-июндан таш баштаса, анан МЧС кыймылдайт деген ойдомун. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги 500 куб таш дамбаны бүттүргөнгө жетпей тургандыгын билдирип, курулуш башталбай турат. Ошол алып бериле турган таш дамбанын 15 метрине гана жетет. Аны утурумдук жасап турууга жок дегенде 100 метрин бүткөрүү керек. Бирок бул иш быйылкы жылдагы планга кирбей калган. Ош облусундагы мындай кооптуу делген 5000дей аймак болсо, алардын эң кооптуу делгени 14 гана планга киргизилген. Асанбек Каракозиев, Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. 4 айдын ичинде Ош шаарында 41 өрт кырсыгы катталды. Андан улам Ош шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы жарандык коргонуу күнүнө карата атайын иш-чара уюштурду. Анын алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош шаарындагы номер 23 Панфилов атындагы мектеп окуучуларына жана шаар тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мектеп окуучулары өрт чыккан мезгилде тез жардам, өзгөчө кырдаал учурунда алгачкы жардамды көрсөтүп беришти. Жаамат өрт катталган аймактан тез арада сыртка чыгып, кооптуу жерге чогулууга үйрөнүшкөн. Mana biz har yili bu choralar olib boriladi. Mana bugun показательный, biz har yili показательный bo'ladi. Biz bunaqa ish choralarimiz bolalarimizga biz shunday yong'indan qanday qilib qochib qutulish, nima qilganimiz yong'in bo'lmaydi, shu haqida tarbiya soatlari o'tdik va shu ish choralarni mana ko'rib turibsiz, guvohi bo'lib turibsiz. Өзбекстан менен чектеш Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айылында таза суу тартыш. Мындан улам жугуштуу ооруларга чалдыккан балдардын саны арбыды. Айылда көп убакытта бир келген агын сууга топтолгон көлмөдөн тирүү жандын баары ичишет. Балырын тазалап суу ичкен айылга кабарчыбыз Айырбек Өмүрзак уулу барып келген. Өзбекстандын Фергана областы менен чектешкен Кыргыз Кыштак айылында сугат суунун тартыштыгы бери турсун, ичээрге суу табуу оор. Мурда айылга сугат суу Өзбекстан аркылуу өтүп турган. Акыркы 4-5 жылдан бери Өзбек тарап Кыргызстанга белгисиз себептер менен суу бербей калган. Мана азыр уже Өзбек Республикасында нар жагыбызда, чегаранын нар жагында уже бадырың эртең 1-майга пышып чыгат да уже. Таяр уже парниктерди кылып уже булар жөн эле эгип, парник эмес, жерге эгип уже пышырып койду да. А бизде суу маселеси чатак болот. Эң негизги маселе. Ошондуктан биз мындай шу сууга неме кылат эдик? Шу сугат суу жакшы болуп, элибиз дыйкандары жакшы болсо, мындан ары дагы элибизде жашашыга, байышыга шундай болуп аз-маз болсо да бир көңүл буруп суу, таза суу, мына сугат суулар боюнча жардам берсе. Бир мезгилде айылда суу кенен болуп, дыйкандар бир жылда 2-3 ирет түшүм алып турган. Ал эми бүгүн жер айдап эгин эгүү кыйын. Дыйканчылык оорлугунан айылда жумушсуздук да күч алган. Күн ысык, беспорядный болуп кетеби, бир апта деле баягы суу неме түсүп өзгөрүп, капкара болуп, балчык болуп калат. Базыр болуп. Кайнасаң челекти беттеп, чайнектерде каймактап калат суу неме болуп. Бенди биздин суу көйгөйүбүз ушундай кыйын болду. Огородторубуздан ошондой болот. Бай эккен эгин дарактарыбыз дагы бир катай баргын ташап убакыт келгенде дагы башкадан жанып атат да. Суудун машина немелгиден. Айылдагы 10 чакты көлмө агын суу менен толтурулат. Кайрадан жаңы суу агып келгенче көлмөдөгү суунун эскилиги жетип, ичүүгө мүмкүн болбой калат. Көлмөдөгү сууну айылдагы тирүү жандын баары бирдей пайдаланат. Крандан суу көрбөйбүз. Биздин ичкен суу ушул. Бир айда келеби, 15 күндө келеби, кеше толтуртуп коебуз. Шуларды болгуча ичебиз. Анан итам иче берет, тоокта иче берет, малга чекеге алып беребиз.
Анан кушат курттап кетет. Сүзүп ичебиз. Анан курттап жок болуп кеткен чакта аяктардан флактарда ташып ичебиз техникаларыбызда. Ого чейинки ичкен сууларыбыз ушул. Ошон үчүн Кыргыз кыштактын айылдан кадамжай полный инфекцияга жылда толуп турат. Больница толот инфекцияга. 7000дей калкы бар айылдын тургундары суу деп какшап бир топ эле эшикти каккылаптыр. Азырынча маселени акче, көк деп айткан киши жок. Жергиликтүү бийлик болсо жооп берүүдөн карманып турушат. Зайырбек Омурзак уулу, Ынтыбак, Баткен. Ош шаарын таза суу менен камсыздоого 9 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Бүгүнкү күндө Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан тендер өткөрүлүп, Интерсервис жоопкерчилиги чектелген ишканасы тарабынан курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Биринчи кезектеги саркынды сууларды тазалоо бекетин капиталдык ремонттоо жана ишке киргизүү иштери 2015 жылдын аягына чейин бүткөрүлөт. Тактап айтканда, жыл соңунда жаңы форматта биринчи кезектеги күнүнө 20 000 куб метр саркынды сууларды тазалоо бекети толук кандуу ишке киргизилет. Буйруса Ош шаарында таза суу проблемасы 2016 жылы толугу менен чечилет деп айтылат маалыматта. Ушул күнгө чейин Ош облусунда дыйкандарга 75 миллион сомго жакын жеңилдетилген насыялар берилди. Акча алгандан кийин каражатты 6 айдан кийин төлөй башташат. Бирок ага карабай айыл чарба иштери кечигүүдө. Ошентсе да баба дыйкан жазгы тала иштерин жүргүзүп жатат. Ош шаарындагы тала иштери боюнча кененирээк кабарчыбыздын материалында. Дыйкандар өз арабасын өзү тартып көнүп калышкан. Алар мамлекет тарабынан жардам берилбей жатканын айтып нааразы. Муну менен бирге бериле турган насыяларга да токтолушту. Бирок кыйынчылыктарга карабай тала иштери уланууда. Hazır makiye yapısı ülkede. Yıllar dayalı. Yo aynı kredi olmadı. O yani kokamız endi işlep bul tabuğunu üzüşen var. O zaman yetkizamızı kalırız. Дыйкандар тиричилик болуп жатат, бирок кошумча жардам көрсөтүлсө да жакшы болмок дешет. Мындан тышкары бир канча убактан бери чечилбей келген көйгөйлөрү тууралуу билдиришти. Arzonroq bo'lsa, shuni olib ishlatsa bo'lsa kerak endi menimcha. Dori, eneki suv masalasi qiyin bo'lyapti. Vaqtida sug'ora olmayapmiz ekinlarimizni umuman. Suv masalasi chata bo'lyapti. Дыйкандарга жеңилдетилген насыялар 2012 жылдан баштап бериле баштаган. Бул жылы март айынан баштап 2 жылга насыяларды беришти. Үстөк пайызы чарба иштерине жана дыйканчылыкка 10%, кайра иштетип чыгарууга 9% деп аныктап берген. Негизги шарттары башка кредиттик уюмдардан карызы болбошу зарыл. Толук түрдө шарттары болушу керек. Ал дегенибиз жери, мал жандыктарын кароо үчүн сарайы, өндүрүш үчүн азыркы учурда иштеп жаткан ишканасы болушу зарыл. Сөзсүз түрдө күрөө коюлушу керек. Ал эми насыянын алгандан кийин максаттуу түрдө пайдаланып, бир айдын ичинде керектүү тастыктай турган документтер менен отчет тапшырылат. Жеңилдетилген насыялар чарба иштерине 6 ай, кайра иштеп чыгаруу тармагына 9 айлык мөөнөтү каралган. Ош облусу боюнча 74 миллион 370 миң сом өлчөмүндөгү жеңилдетилген насыялар берилген. Дарика Медирбек кызы, Айбек Бедербеков, Ынтымак. Кыргызстан басма сөз эркиндиги боюнча 180 мамлекеттин ичинен 88-чи орунду алды. Мындай маалыматты чек арасыз кабарлар эл аралык уюмунун отчетунда айтылды. 2014 жылы Кыргызстан 97-чи орунду ээлеген. Ал эми 2013 жылы жана 2012 жылы 106-чы орунда болгон. Бардыгы болуп 180 мамлекеттин басма сөзүнө талдоо жүргүзүлгөн. Сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтка да жайгаштырылат. Ал үчүн Ынтымак Чекит KG сайтына баш багууга чакырам. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы жана спорт жаңылыктары менен кесиптешим Эламан Жомартов тааныштырат. Республикасы боюнча күтүлгөн аба ырайы. Эртең Баткен облусунда түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 10-15 градус жылыйт. Ош облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус ысык болушу күтүлөт. Жалал Абадда түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 12 градустан 17 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 8 градустан 13 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 9 градустан 14 градуска чейин жылыйт. Эртең ысык көл областында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 7 градустан 12 градуска чейин ысык болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 16 апрелде мезгил менен жаан жашык күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, күндүз 14 градустан 16 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ош шаарында да мезгил менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус, күндүз 15 градустан 17 градуска чейин ысык болот.